Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса аялдардын тулку боюн кооздоодогу өкүмдөр туурасында маегибизди уга аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто теолог айымыбыз Аиша Орозбекова устазабыз болмокчу. Ассаламу алейкум, Айша устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Жана ошондой эле теолог Мариям Мамажусупова устазабыз. Ассаламу алейкум, эфирибизге кош келипсиздер. Бул аялдардын тулку боюн кооздоодогу өкүмдөр бул абдан бир чоң тема болгондуктан буйруса ушул теманы 1 саат аралыгында кыскача сиздерге өтө бир жеткирип өткөнгө аракет кылабыз. Андыктан биз суроолорубузду узата берели. Эң эле алгач ушул чач бою, чачты кыркуу боюнча устаз айтып өтсөңүз. Бул аялдардын ушул тулку боюн кооздоодо өкүмдөрдү кандай белгиленет? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulil Muhammedin ve ala alihi ashabihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı eceler, sindiler, kızlarız, uşu musulmalar, jana momundar bardığınızlarga Allah'ın tınçlığı jana salamı bolsun. Şariatımızda uşul çaç kırkuu, çaçtı boyu, jana çaç menen kanday mamile kılуу boyunca uşul çaç kırkuu şu şariatта дұрыс емес деп келет да. Чач кыркуу уруксат берилет качан, кайсы жерде? Бир гана эмеде, умрада жана ажылыкта таваф кылганда, ажылык амалын аткарганда жана умра амалын аткарганда чачты ошол жактан кыркыш керек. Бул жактан өстүрүш керек чачты. Канчалык аял кишинин чачы узун болсо, ошол чачына карап, ошол аял кишинин ден соолугу эсепке алынат да. Мисалы, турмушка чыга турган кыздын чачы узун болсо, ушунчалык дени чың, ден соолугу таза жана таза ден соолугу чың наристелерди төрөгөнгө ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар болуп эсептелет да. Ошондуктан чачты бул жакта жүргөндө ошо кыркпай эле койгондор жакшы деп айтат элем, бирок аял киши далысын жаба турган чач алып жүрүш керек да. Далынын этегине учуна чейин. Мисалы, далы ушунчалык болсо, далыны жаба турган чачы болуш керек. Аял кишинин эң кыска чачы бул. Эркек кишинин чачы ушул далысына жетпесе болот экен да. Болот экен. Ошон үчүн аялдардын канчалык деңгээлде чачтары узун болсо, ошончолук ошол чачына жараша ден соолугу чың жана чачына жараша сулуулугу эсептелет да. Ошол чачы узун аял, чачы узун кыз сулуу болуп эсептелет. Чачын жанагындай эркектерге окшотуп кырктырып коюу же кыскартып, ошол желкеге чейин кыскартып жүрүү, булардын бардыгы бул аялдардын табиятына, шариатка жана Аллах Таалага жакпаган нерсе деп ойлойм менчи. Мисалы, чачты дагы өзүнүн убагында багып, ошол чачка кам көрүп, ушундай чачты мисалы боеп, кара боектон башка боекторго боеш керек экен да, хынагачы. Адал краска эмес, хынага боеш керек экен. Ошол чачтын кубаттуулугуна, өсүүсүнө, чачтын ошол структурасына, бардыгына жакшы пайда берет экен. Ал эми чачты майлап жүрүү бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп эсептелет. Бул чачты майлап жүрүү бул мээге күч кубат берет экен. Ошон үчүн кимде ким илим алган болсо, ошол илим алуучулар чачын майлап жүрсө жакшыраак деген келет экен да. Устаз, эмне менен, кайсыл неме менен көбүрөөк майласа? Эми жакшы, азыр майлар көп го. Тигин эме бар, жанагы косторовый масло, жана масло ним деген бар. Ушул аябай жакшы экен. Ошол чачты ретинол масласы бар. Ошолордун баарын арабча өздөрүнүн айтылыштары дагы бар, арабча айтылыштары. Бизде мына колдонуп аткан орусча боюнча тааныган үчүн орусчасын айтып атам да. Ушул сыяктуу миндалевый масло, ошолордун баардыгы ушу чачка ушундай азыктандырып турат. Чачтын ошол жылтылдап жакшы өсүүсүнө кам көрөт.
Жана дагы ушу илим алуучу адам чачын майлап жүрсө бул мээге күч кубат берет деп келет экен да. Ошон үчүн чачты күтүүдө ушундай нерселерди кылыш керек. Жана чачты кара боyoодон Аллах таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет, чачты кара боек менен боyoодон сактангыла депчи. Анткени кара боек менен боyоо бул Аллахтын рахматынан алыс калат дейт да. Кара боек бул Аллахтын рахматын качырат экен да. Ошон үчүн карадан башка боектор менен ушундай бир окуяда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет экен. Бир адам өттү дейт. Анын чачы ушундай бир аз кызгылтым боек менен боелгон экен дейт. Сахабалар сурашты дейт, бул адамдын чачы тууралуу эмне дейсиз десе, бул абдан жакшы экен дейт. Дагы бир адам өттү дейт. Ал эки кызгылтым жана сары боекту аралаштырып өткөн адам, боегон адам өттү дейт. Бул андан да жакшы экен деди дейт. Дагы акырында бир сары боекко мындай эме жанагындай кызылга жакыныраак сары боекко боегон адам өттү дейт. Бул эң жакшысы экен деп айтты дейт да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой эле ошол чачты ошол кара боек менен боегондон сактануу, жана ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жихадка көп чыккан сахабаларды пайгамбарыбыз чачыңардын агын боyоо менен өзгөрткүлө деп айтчу экен мурунчу. Анткени деген бул еврейлер жана душмандар булар силердин чачыңарга ак кирип алсыз болуп калды деп ойлошпосун деп чачыңардын агын боегула деп ошол башында ошондой болгон экен. Кийин баягы мисалы эми ислам дининдеги адам, ошо диндеги адамдын чачы динде жүрүп агара турган болсо, бул ал үчүн нур болот деген да. Ал ошол мисалы карганда чачтары агарып ошол акты кетирүүгө аракеттенбей эле койгон жакшыраак болот экен да. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 63 жашында каза болду дейли. Ошо пайгамбарыбыз өлгөндө пайгамбарыбыздын чачында 20га жакты эле ак чачы бар болчу дешет да. Ошентип келет экен хадисте. Ошончолук пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын ушул 60-тан өтсө дагы ушул чачында 20га чакты эле ак чачтар болгон экен дейт да. Ушунча пайгамбарыбыздын күч кубаттуу болгону ошол чачтарынан да билсек болот деп айтсак болот. Чоң рахмат устаза. Менимче бардык биздин көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга абдан бир түшүнүктүү болду болуш керек. Эмесе Мариям устаза айтып өтсөңүз, ушул дагы чач боё боюнча бышыктап, анан лак коюу боюнча дагы сурагым келет да. Ушул лак коюу, тырмак өстүрүү, негизи ушул дагы өкүм. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу эже-сиңдилер. Негизи бүгүнкү биздин темабыз өтө чоң тема экен. Шариятыбызда аялдардын жеке толку боюна өкүмдөр өзгөчө көп келет. Анын ичинен чачты кыркуу же узартып алып жүрүү. Сиздер билгендей биздин шариятыбыз Куран жана хадис, андан сырткары урф деп бул биздин ата бабаларыбыздан келе жаткан салтка да каралат да. Ошол устаза айткандай азыр чачты алып жүрүүнүн өзүнүн сүннөт амалдары бар. Аял киши үчүн биздин шариятыбызда жана ошондой эле кыргыз элиде эзелтеден кыздарын 5 көкүл кылып чачын өрүп турмушка чыгып атканда ошол иличегин кийгизип ошондой жакшы салттуу жоралгылар менен кыз баланын чачы өтө чоң сыймыктардын эненин үйдөгү аброюну жана ошол канчалык деңгээлдеги үйдүн кыз экендигин далилдеп турганда, шариятыбыз деле ушул нерсе менен төп келет. Чачты камга өрүүдө устаз айткандай майлап, кечинде эртең менен тароо, ошол сыяктуу сүннөт амалдары бар. Албетте кыз кишинин, аял кишинин чачы узун болгону жакшы. Ал эми боёо боюнча сурай турган болсоңуз, эгерде ошол боеп жаткан краскада лак сыяктуу болуп чачты жабып кала турган болсо, анда шариятыбыз боюнча бул таптакыр туура келбейт. Ал чачтан кусул, дарат өтпөйт. Сиздер билесиздер, биздин шариятыбызда биздин намазыбыз кабыл болуусунун бирден бир шарты бул ошол
даратта фарз болгон башкан 4-1 масыкта суу жетүү, кусулда чачтын баарына суу жетүүсү шарт болуп эсептелет. Ошон үчүн боyoодо устоз айткандай карадан башка цветке ошо хынага боесо болот. Анан желкеден узун болуп ошо көмүлүп жатканда дагы көкүрөгүнө ошо чачын жайылганда көкүрөгүн жапкандай жакшы деп мустахаб амалдар деп биздин мазхабыбызда айтып келет. Лак боюнча айта турган болсок, акыркы күндөрдө ушул менеджер, ушул визажист же болбосо өзүнү сулуулоо деген аябай көп болуп кетти. Аллах субхана тааля Кур'ани Керимде айтып атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Чынында биз инсандарды өтө кооз образда жараттык дейт да Аллах таала. Лакты койбой деле койсок же аны коюп койгондон эч кандай деле бир нерсе болбойт да. Чынында аял киши өзүн караш керек. Анткени аял деген бул бир эркектин аялы болгондон кийин ошол эркектин анын эң негизги милдети жаман көз, жаман жактарды карагандан, харамдан сактоосуна себепкер болуучу бир жары болуш керек. Бирок көчөгө чыгып атканда же шариат амалдар намаз окуп атканда лак коюу бул даратты өткөзбөйт. Даратты өткөзүш үчүн ошо биздин тырмактарыбыздын ар бир клеткаларына чейин суу жетүүгө милдеттүү. Акыркы күндөрү ушундай сөздөр чыгып атат, суу өткөзө турган лактар чыгыптыр деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин тастыкталбаптыр ушул нерсе. Бул биздин Кыргызстанга жетип келе элек лактардан. Ошон үчүн биз эже-сиңдилерибизге кайрылат элек. Андай лак жок. Эгерде аябай койгуңуздар келип аткан болсо, намаз учурунда өчүрүп, кайра дарат жаңылап анан койгонго туура келет. Эгер ошончалык кимдир бирөө өзүнө жакшы кам көрөм десе. Бирок шариятыбыздан сырткары медицина тарабында дагы биздин тырмактарыбыздан лак койгондон кийин 24 саат ичинде денебизде өзгөрүүлөр болот экен. Анткени ошол тырмак аркылуу дагы эс алып, дем кирип тура турган органдар, клеткалар бар экен. Жакшы. Кошумчаласак болобу Ооба, ооба. Ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ошо келет экен да, тырмак боюнча. Бул тырмак өстүрүү, бул аял киши бул айбандарга тиешелүү дейт да. Баягы жырткыч айбандарга болгондо да. Бул жырткыч айбандар ошол тырмагы менен баягы өзүн жей турган тамагын кармап, ошол тырмагы менен кармап ошондой колдонот да, туурабы? Эми ошол тырмак өстүрүү эмнеге үчүн шариатта тыюу салынган? Бул тырмак бул жырткыч айбандарга адам окшоп калган үчүн тырмак өстүрүп тыюу салынган экен. Анан дагы эң башкысы тырмактын астында эми кирлер калат экен. Шайтан алейхиналаты шамалда жана жаанда, суукта балдарын каякка катат дейт. Ошол тырмактын астына катат дейт. Ошон үчүн мусулман адам тамак жейт колу менен, анан тырмагынын астында кир бар, анан ар кандай нерселер, микробдор бар. Анан ошо менен кошо кирет да курсагына микробдорчу. Ошон үчүн тырмак өстүрүп жүрүү мусулман аялга, негизи эле мусулман адамга такыр шариатка дал келбейт экен. Өтө эме көрүнөт да мындай. Анан ошол эми бул жерде шариатта ошол жырткыч айбанга окшоп калгандыгы үчүн тырмакты узун өстүрүүгө тыюу салынат экен. Жана дагы ошол алдына кирлер чогулуп, шайтан алейхиналаты балдарын катат дейт да. Бул хадистин маанисинде келип атат. Анан тырмакты дайыма кыскартып алып жүрүү керек деп келип атат да. Дайыма тырмакты жума күнү алыш керек экен, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу. Ошо кимде-ким жума күнү дайыма тырмагын кыскартып жүргөн болсо, пайгамбарыбыз алгандай кылып алып жүргөн болсо, шахада пальцысынан дейт, манжасынан, көйлүк берүү манжасынан баштап, ошо пайгамбарыбыз кандай алган болсо, ошондой алып жүрө турган болсо, анын рызкысы көбөйөт дейт. Кимде-ким тырмагын өстүрүп жүрсө де, анын рызкысы тарыйт деп келет экен да. Ошон үчүн рызкысы ошо көбөйсө, ошо тырмактар таза, дене бойду таза. Жана дагы чач боюнча да унутуп кетиптирмин. Чачты ортосунан бөлүп жүрүү дейт да. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бычактын миси менен ушу мындай кылып чачты ортосунан бөлчүшкен да. Ошо эмнеге дегенде, бул Аллахтын рахматы дейт. Ошо намазда ошо бөлүнгөн жерге түшөт дейт да.
ошон үчүн чачты экиге бөлүп, эки жакка тарап, ошол шамдан кийин чачын тарап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошентип тарап жатчу экен да. Биз ошондой кыла турган болсок, анда пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылган болот экенбиз. Машалла. Анан мына чач боёдо дагы азыр көпчүлүк ушул мусулман айымдар да айтып жүрөт да. Мисалы Турциядан жасалган краскалар бар экен. Алар ушул чачты боёсок өтөт экен депчи. Бул боюнча сиздерге түштүү мындай бир далил барбы ушул боюнча деле? Же буну такташ керек да, Бул мен баары ишенбейм. Ар бир кесиптин өзүнүн адиси болот. Бул тарапта ошол адистер менен дин тармагында адамдар кызмат кылыш керек деген ойдомун. Анткени биз чынында бул жааттагы көптөгөн эмелерди билбейбиз да. Анан ошондой деп акыркы күндөрү боё алып жатышат. Бирок мен айтат элем, аз күнчөлүк өмүрдө шариятыбыз кандай болсо ошондой эле жашаган жакшы. Шектүү нерселерден сактанган. Бул биздин динибизге болгон бекемдигибизге, такыбалыкка алып келет. Чач бул жөнөкөй эле сөз болгону менен аял киши үчүн өтө бир сулуулугуна сулуулук кошо турган, бир көркөм кошо турган нерсе. Ошон үчүн сиз айткандай майлап сайлап эле жакшы караса, мен оюмча жакшы болуп болуш керек. Анын үстүнө азыркы күндө ошол чоң коркунучтар бул гусул өтпөй калга турган коркунуч болот да. Аял киши үйдө билесиздер тамак аш жасайт, балдарына тамак аш берет, анан жасап аткан тамак ашы ошол таза болгону бул келечектеги балдарынын кандай адам болуп чыгаарына чоң бир өбөлгө түзө турган нерсе. Ошон үчүн биз өзүбүздү мусулман калкына эле окшоштурсак, ата баба жашаган жолдо эле жашасак, эч бир жамандык болбойт. Анткени куттук хадистердин маанисинде адам өзүнү кимге окшоштурса, ошолор менен бирге тирилет деген эме бар да. Ошон үчүн кыргыз бойдон эле калганыбыз жакшы. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Эң башкысы негизи биз хына менен эле чачты боесок жакшыраак, Азыр хынанын жакшынакай түрлөрү бар. Мисалы, ошол кайра жолуңа чыкпайт, ак чачтарың бардыгын кабыл кылат, ошол алар да боелот. Ошол хынанын эң жакшы чачты түшүрбөй турган хыналар да бар. Чачты өстүрө турган да хыналар бар да. Демек хынаны биз колго дагы, эгер колду лак коюунун ордуна биз хынаны колдонсок, бирок мүмкүн болушунча үйдө, Эми дагы бир эме айтып коеюн. Ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баят күнү дейт да. Баят күнү ушу пайгамбарыбызга келип баягы ант алып пайгамбарыбызга ант берип атышты. Ошондо бир аял келип пайгамбарыбызга колун сунду дейт. Саллаллаху алейхи вассалам, мен сизге ант берсем болобу, баят берсем болобу дейт. Бул кол алышуу жана ошо менен кошо баягы ыйман шахадат калимасын айтуу ошондой болот да. Пайгамбарыбыз дейт, сен дейт, биринчи сенин колуңда хына жок экен деп айтты дейт да, тырмактарың. Аял кишинин колу дейт, бул хына менен таанылат дейт да. Ошондо аял экендиги билинет дейт да. Ошентип сен колуңа хына коюп кел деп айтты дейт да. Дагы бир жерде айтылынат экен, бир аял пайгамбарыбызга кат алып келди дейт. Саллаллаху алейхи вассалам кат алып келди дейт. Ал парданын ичинен өзүнүн жүзүн көрсөтпөстөн колун чыгарып эле пайгамбарыбызга берип жатты дейт. Бирок пайгамбарыбыз албады дейт. Бул мен дейт эркектин колубу же аялдын колу, мен каяктан билем дейт. Аялдын колу болсо колунда хына болмок да деп айтты дейт да. Ошентип демек ошо аялдын колу тырмагы, ошо тырмагындагы хына менен айырмаланып турат экен. Аял кишинин колу. Жакшы. Анан устаза, мен ушул тырмак алуудагы кыскача сурайын деп атам. Тырмак алуунун да өзүнүн жол жобосу бар да. Аял киши тырмак алганда мисалы эң алгач кайсыл манжасынан баштап алыш керек? Ушул боюнча кыскача түштүрүп өтүп кетсеңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума күнү ошо тырмагыңарды алгыла деген экен да. Эми ошо пайгамбарыбыздын сүннөтү боюнча ошол эми шахадат пальцысы деп коет могуреки эми сөмөй да, сөмөй бизге. Сөмөй оң жактан баштап сөмөйдөн баштайбыз. Бул оң колубузду бүтүрөбүз, кайра сол колубузду чыпалактан баштайбыз. Акырында бармакка келебиз, анан акыры могул бармак алынат экен да. Ушундай тырмак алуу бул дейт.
тырмакка дейт. Мисалы лак менен биз тырмагыбызды өстүрүп атабыз, лак тырмагыбызды катуулатып атат дейт. Жок, ушундай кылып алып жүрсө тырмакка ушундай здоровье, аябай чың ден соолук келет дейт. Баягы слоиться этип мындай кат-кат болуп сынып аткан тырмактар ушул пайгамбарыбыздын сүннөтү менен чың ден соолукка келет дейт. Бара мындан пайда сиз жума күнү алсаңыз дейт. Ушундай дагы айтылат экен. Жума күнү тырмактын учуна денедеги оорулар чогулат дейт. Ошол ооруларды ошо жума күнү пайгамбарыбыздын сүннөтү сыяктуу кылып алып салсаңыз, сиз оорудан кутулуп атасыз. Ырыскыңыз кеңейип атат, канча пайда алып атасыз. Ошон үчүн тырмак коюп алып, лак коюп алып, канча күнөөгө батасыз. Мына Аллахтын астында күнөөкөр болуп атасыз. Ырыскыңыз тар болуп атат. Аллахтын жана каргышталган адамдарына кошулуп атасыз. Анан бул пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылсаңыз, канча пайда көрүп атасыз. Эми сизге өзүңүз кайсысын тандайсыз? Тандоо сизде гана болот да, туура. Машалла. Чоң рахмат устаза. Эми каш терүү боюнча да, Мариям устаза, ушу каш терүү боюнча да сурагым келет да. Негизи каш терүү бизде бунун өкүмү кандай? Шариятыбызда аял кишинин каш терүүсү же кашка бир форма киргизүүсү харам деп айтылат. Негизи эле кашты терүү бул эч кандай шариятыбызда уруксат берилбеген чоң өкүмдөрдүн бирөөсүнө кирет. Аял киши негизи дене мүчөсүнүн кайсы нерсесин терүүгө болот десе, бул эки баягы терилүүчү жерлерден, анан мурут аябай көп болуп элдерди чоочута турган абалда боло турган болсо, ошол жерде уруксат берилет. Анан кашты эч кандай терүүгө, бир формага келтирүүгө динибиз катуу тыюу салып, өкүмү харам өкүмүнө кирет. Устаза, сиз бир Ушул боюнча дагы бул эми пайгамбарыбыздан келген хадис бар да. Бухари жана Муслим хадистерден риваят кылынат. Бул аябай чоң хадис. Ушул бул жерде айтылып атат, Ибн Масуд радиаллаху анхудан келинет. Ла'аналлаху вашимату вал муставшимат дейт да. Ван намисату вал мутанамисат. Вал мутафаллижат лил хусн дейт да. Ушул бул эме болсо, намисат. Бул намисат болсо, жүздөгү түктөрдү жулуу дейт да. Мутанамисат болсо, бул чачын башка аялдарга жулдуруучу аялдар дейт да. Бул аялдар жүзүндө түктү жана кашын кооздук үчүн жулдуруучу, жулуп иштөөчү аялды мутанамисат дейт да. Жулдуруучу жана жулуучу экөө тең күнөөкөр болуп атат да. Аллахтын астына лаана деп атпайбы, Аллахтын каргышына калып атат дейт да. Ушул хадисте дейт, аялдардын мындай кылуусу арам дейт, ачык айтылган бул жерде. Эгер сакал мурут чыкса, аны алса болот дейт. Алып салса болот экен. Ханафи жана Шафи мазхабтарында ошол сакал чыкса жана мурут чыкса алып салганга уруксат берилет экен. Ал эми мутафаллижат лил хусн деген бул аялдардын тиштерин өгөөлөп, араларын ачып, тиштерин кооздоо дейт. Ушундай мурун мода болгон экен, ушундай караган аялдар өздөрүнүн тиштеринин араларын ачып, ушул тиштерин ачык кылуу бул жаш көрсөтөт деген ушундай түшүнүктөрү болгон экен да. Андай кылуу бул ошол өзүнүн Аллах жараткан нерсени өзгөртүүгө болуп саналат экен дагы. Ана бул дагы катуу тыюу салынган экен да. Бул Куртуби тафсиринде келиптир. Жада калса ушул Алла жараткан нерселерин өзгөртүү бул Аллахтын каргышына кала турган. Эгер мисалы сурма койсо, хына койсо, булар бара-бара убакыт өтүү менен өчүп кетет. Ушул өчүп кетүү нерселерге уруксат экен да. Анан мондай өчпөй денеде калып кала турган нерселерге уруксат эмес экен так шариаттачы. Эми кооздугу үчүн мисалы каш кирпик, тырмак, кашка кошуу же кирпикке кошуу, чачка кошуу, ушулардын баардыгы аябай өтө күнөө болуп эсептелет экен да. Мисалы аял киши өзүнөн түшүп калган чачты да өзүнө жабыштырса, бул дагы өтө чоң күнөө экен да.
башка бирөөнүн чачын, башка бирөөнүн кирпигин жабыштыруу аябай күнөө болот. Өзүнүкү даже уруксат берилбейт экен. Ошон үчүн жанагындай парик кийүү, кирпикке кирпик чаптоо, кашты өзгөртүү, тырмак чаптоо, ушулардын баардыгы өтө чоң күнөө. Лагана дегенде Аллах таалам наалат кылат дейт, каргыш айтат аларга деп атат да. Ошон үчүн мусулманмын деген аял же кыз, жаш аял ушул кооздуктарга берилбесе, андан башка Аллах таалам шариятта уруксат берген эң сонун кооздуктар бар. Колдоруна хына койсун, чачтарына хына койсун. Канча ушу аял өмүрүндө 2 килограмм хынаны денесине сарптаса дейт, ошол бейишке кирет деген дагы айтылынып жүрөт. Бирок хадис барбы билбейм аны. Ошол. Анан мисалы жанакы кээ бир учурлар болот го. Оорудан улам, мисалы чач түшүп, ошол учурда мисалы парик кийсе болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убагында бир кызды турмушка берип атат экен. Турмушка берип атканда ал оору себебине чачы түшүп калган экен да. Ошондо дагы сурашкан экен, бул кызга ошондой чачты кийип, башка бирөөнүн чачын кийгизип койсок болобу дегенде пайгамбарыбыз уруксат берген эмес экен. Ошондой оору себептен болсо дагы анда жоолугун эле кийип алыш керек. Бирок чачын, башка бирөөнүн чачын жабыштыруу такыр уруксат берилбейт экен да шариятта. Рахмат, түшүнүктүү болду. Ал эми шугаринг маселеси боюнча дагы сурагым келет. Бул аябай бүгүнкү күнү аябай бир популярдуу. Биздин мусулман айымдар арасында дагы өтө бир популярдуу болуп келатат. Ошон үчүн ушул боюнча токтолуп кетсеңиздер. Ошо намисат, мутанамисат ушуга кирет да, ошоларчы денедеги түктөрдү жулдуруу. Бул такыр болбойт, харам болот. Мен негизи шугаринг маселеси негизи шариятыбызда кээ бир жерлердеги түктөрдү жулуп туруу бул милдет болот да. Мисалы үчүн өзү жулуусу. Анан жана бизде азыр көп болуп кетет, салондор ачылып, анан кыздар барып алып, биринин денесин бири жулуп, бирине бир нерсе көрсөтүп, даже общевание деген сыяктуу ошол нерселердин баары биздин динибиздеги тыюу салынган амалдар да. Аял киши өзүнүн денесини, кийимини өзүнүн үйүнөн башка жака чечкенге шариятыбызда уруксат берилбейт. Жолдошу же ата энеси ушуга шарт түзүп бериш керек. Эгерде аябай ошол кыз жолдошу үчүн келин кооздоном деп шугаринг кылам деп турган болсо, анда үйүнө чакырып, же болбосо өзү үйрөнүп шугаринг кылса болот. Мисалы үчүн бутундагы, колундагы эмелерди алса болот да, түктөрдү алса болот. Бирок алымдардын айтуусу боюнча, эгерде ошол түктөр аз санда боло турган болсо, ал түктөргө тийбей койгон жакшыраак деп келет да. Анткени Аллах субхана таала биздин денебиз мүчөбүзгө эч бир ашыкча зат жараткан эмес экен, ашыкча нерсе жок экен. Ар бир жаратылган нерсенин өзүнүн аткара турган функциясы бар экен. Анан аябай эле баягы жолдошу көргөндө ренжи тургандай, ошол нерсе аркылуу экөөнүн жашоосунда бир кыйынчылык боло тургандай абалда болсо, албетте анда үйүнө чакырып, бирок ошондо деле көчө издеп, салонго барып эмес, үйүнө чакырып, ошентип тазаланып, жолдошуна татынакай болуп турса болот. Шариятыбыз албетте өтө таанышман өкүмдөр көп биздин жашообузда. Шарияттагы жаса деген нерселерден тек гана пайда алабыз, жасаба деген нерселерден тек гана жакшы бир нерселерге жетишет экенбиз да. Ошон үчүн аял кишинин өзүнүн үйү бул эң чоң ибадат канасы деп айтылат. Ошон үчүн кандай болгон күндө дагы үйүндө жасатканы макулураак, эгер ошол нерсе аябай зарыл болуп атса. Чоң рахмат. Өзү жасаганы ошол макул болот да. Ошондой эме кырдырганга караганда жана кремдерди сүйкөп ошо денеге зыян бергенден көрө дейт, жулуу дейт пайдалуураак деп келет экен шариаттачы. Ошол жулуу менен ошол жердеги ар кандай жагымсыз жыттар кетет дейт, чем кырганга караганда дейт да. Ошо шариятта ошентип келет экен. Ошон үчүн ошол бара-бара жулуу менен ошол жаман нерселерден арылат да. Демек биз жагдайга дагы маани беришибиз керек экен. Эгер өзүбүзгө нормалдуу болсо, анда ага кайра түктөрдү тазалатуунун эч кандай кажети жок.
Анын үстүнө бизде азыр жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. 21 кылымда технологияда жашап атабыз. Курстардан окуп же телефон аркылуу эле үйрөнүп алса ар бир айым үчүн бул жакшы нерсе да. Негизи шариятыбызда кооздонуу, жолдошуна кооздонуу ушул сыяктуу нерселерге үгүттөйт да. Наоборот, ошо кооз болгула, сен ошо жолдошуңар көргөндө көзү кубана тургандай болуш керек депчи. Анан ошонун баарыны шариаттын чегинде кылса, бул эч тыйылбай турган нерсе. Ал үчүн атайын бизде устаздар бар, устазалар бар, сурашса болот. Негизи шариятыбызда болбойт деген нерсе өтө аз, бирок ар бир нерсенин чеги болуш керек. Ошо канчалык чектен Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фас'алу ахла зикра ин кунтум ла та'ламун". Эгер бир нерсени билбей жатсаңар, ошо илим ээлеринен сурагыла дейт. Ошо биз деле сурап, ушул нерсе болобу, болбойбу деп турабыз. Бунун эч бир уяты жок. Кайсы бир адам шарият жолу менен жашайм деп аракет кылган болсо, бүгүнкү күндө көптөгөн шарттар бар. Эми сурап канчалык деңгээлде уруксат болот, жасаса болот. Эми ошонун баардыгын Жагдайга карап. Рахмат. Эми тиш жасатуу боюнча дагы айтып өтсөңүздөр, анткени бүгүн туура кээ бир учурда өзүбүздүн тиши түшкөндө салганга туура келген жагдайлар болот, же болбосо азыркы учурда аппак кылып агартып, боетуп, жасатып аткан учурлар көп кездешип атат да. Анан бул нерсеге биздин өкүмдөрү кандай? Биздин ислам кандай Негизи ушул аялдарга жасалгала боюнча ушул аялдарга тиешелүү суроолордо бүт жалаң аял устазаларга кайрылыш керек да. Эркек устаздарга болбойт, бул болбойт. Аялдарга тиешелүү нерсеге аялдарга гана кайрылыш керек. Ошол ал эми бул тиште болсо, тиштин арасын ачып ошол өгөлөтүү, ошол тишти оңдотуу дагы ушул Аллах Таалам сени мисалы тишинде кыйшык жаратып койгон болсо, бул Аллахтын жараткан нерсеси да. Аны өзгөртүп Аллахтын астында күнөөкөр болууну мен каалабайт элем да. Мисалы кандай Аллах Таалам менин тишимди ушундай жаратса, ушундай өткөргөн жашооңду ошентип өткөргөн жаша. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согушта баягы пайгамбарыбызга темир кирип кетет эмеспи? Темир кирип кетип, бир сахаба дейт, анын тиши орсок эле дейт. Ал дейт пайгамбарыбыздын ошо денесине кирип кеткен темирди тиши менен суруп чыкты дейт. Кийин анын тиши дейт ушундай жарашы, ушундай тиши дейт ага көрүп келип турду дейт. Ошон үчүн баягы эгерде тишиң мындай бир аз кыйшагыраак болсо, бирок баары жакшы амалдарды кылсаң, ал сага ушунчалык көрүп берсе да болот экен да. Ошон үчүн чим Аллахтын астына күнөөкөр болуп, лагана болуп калгычакта Аллах сактасын. Андан көрө кандай жаратса ошондой эле болгон жакшы деп ойлойм да. Туура. Негизи бирок бүгүнкү күндө бизде айымдардын баары көркөмдүүлүктү, сулуулукту жакшы көрөт эмеспи? Анан дароо эле уялып, ошондой бир орсок тиши болсо, азыр жанагындай тиштерин оңдотуп атышпайбы? Эми брекет маселеси боюнча биздин шариятыбыз муну тыйбайт. Ушул боюнча көп суроолор болгон, брекет кийсе болобу, болбойбу дегенде. Брекет кийүүдө биздин шариятыбыз эч канча муну тыйган эмес, анткени баягы баланын өсүп жаткандагы ошо өсүү процессинде кээрки балдардын туура эмес тамактануусунан же болбосо бир катуу удар алып жыгылып калуусунан, ошондой бир эмелерден баягы тиштин тиш өсүп аткандагы бир залака тийип, анан тиштер сиз айткандай туура эмес өсүп калса, аны түздөтүп коюу, брекет кийүү шариятыбызда тыюу салынбайт. Анан бүттүн тиштерини аралатып, ошол тиштердин ортосуна кооздук үчүн бир эме кийсе, бул албетте тыюу салынган нерсе. Бирок болгон эле өзүнүн тиштерине брекет кийгизип аны түздөө шариятыбызда тыюу. Бар мода кылып атпайбы? Эми буну модага кылбаш керек. Мисалы үчүн баардык болгон нерсени бизде баягы бирин карап туруп эле мода кылганга болбойт. Бирок ошол нерсе, мисалы үчүн хафиздер деп коеюн, баягы нутк Кур'анда махраждарын чыгарууда тиш абдан мындай биринчи орунда турат десем болот да, ошо тамгалардын өз орунда туруусунда. Ушундай бир жагдайларда брекет кийүүсүнө шариятыбыз эме бербейт. Анан болгону тиштерини баягы таза тиштерини кестирип, ортосун аралатып, анан тиш койдуруп эме кылган, бул албетте тыюу салынат. Эң туура айттыңыздар. Азыр бир сурообузду кабыл алып коелу. Суроо бар экен. Ассалому алейкум дейт. Учурда жоолукчандар деле көздөрүнө
жип менен кат жасатып жүрүшөт дейт. Ушуга оюңуз дейт. Жакында эле ушул тема аябай бизде эме болду. Тилекке каршы ушул тема азыр аябай көпчүлүк жерде бирөө уруксат берип коет экен, бирөө уруксат бербейт экен. Анан орто жолдо тиги устаз уруксат берди, бул устаз эмне уруксат бербеди деген талаш маселелерди жаратат экен. Динибизде негизи эле адам түлкү боюнун кайсы жерин өзгөртсө дагы туура эмес болот. Мейли ал бир эле жип болсун, мейли ал эки эле жип болсун, бул баары бир ошо денени өзгөртүүгө кирет. Өзгөртүүгө киргенде бул Аллахтын рахматынан алыстоого алып келет да. Ошон үчүн өзүңүз кандай жаралса, ошондой эле боло бериңиз. Биздин шариятыбызда бул тыюу салынган. Эч качан уруксат берилген эмес жана берилбейт. Бул эми жанакы бизде азыр бүгүнкү күндө пластикалык операция дагы аябай бир күчтүү болуп атпайбы? Мурдун түздөп же ооздорун чоңойтуп, сиз айткандай айтылгандай кошкат койдуруп дегендей, Анан жолукчандар дегени бул менин оюмча ошо кийинки кездерде кичине эле нерсе болсо жолукчандар деп айткан туура эмес болуп калат. Жолукчандар эмне болсо дагы бир амалдарын аткарып атат да. Жолугун жаап, авратыны жаап атат. Анан кандай иш амал кыла турган болсо, ал адамдын өзүнө тиешелүү болот да. Мисалы үчүн менин ар бирибиздин кемчилигибиз бар. Менин бир жасап аткан кемчилигим бул исламда же болбосо жолукка тиешеси жок. Бул менин өзүмдүн инсандык личность деп коет го, ошого жараштуу кемчилдик болуп эсептелет. Анан жолукчан болуп туруп көзүн ушундай кылып турганда болот экен деп жолукчандарга карабашыбыз керек, же бир устазга карап жашабашыбыз керек. Шариятыбызда кандай болсо ошондой жашашыбыз керек да. Анан баарыбыз адамбыз, анан адашып эме кылса, анан ошо жолукчан кылыптыр болот экен деп ээрчип кеткенге болбойт. Эң туура айттыңыз. Анан пластикалык операция боюнча мисалы үчүн бирөө жыгылды дагы мурду сынып кыйшайып такыр эле болбой калды. Ушундай мезгилде жана медициналык врачтардын жок, муну кылбасаң сенин дем алууңа кыйын болот, же болбосо барып астма оорушу менен ооруп калышың мүмкүн, анткени дем алуу органдары туура эмес болуп калды деген сыяктуу бир врачтардын баягы берген анализдин натыйжасынын негизинде бир пластикалык операция жасаса болот. Анан жөндөн жөн мурдумду чоңойтом, кичинертем деп сулуулугу чыккан кылгандардын баары харам өкүмүнө кирет. Айша устаза, устаз бекемдеп кетсеңиз. Ушул жерде мен ушул эме бул бир аялдарга тиешелүү Аскаб сүрөсүнүн 35-аятын окуп кетким келип атат. Ушул жерде айтылган экен да: Стаузулла иннал муслимина вал муслимат вал муъминина вал муъминат вал қонитина вал қонитат вас содиқина вас содиқат вас собирина вас собират вал хошина вал хошият вал мутасаддиқина вал мутасаддиқат вас соимина вас соимат. Ушул жерде чындыгында мусулман эркектер жана мусулман аялдар, момун эркектер жана момун аялдар, исламда максат амалдар намаз, зекет, орозо, ажылык. Ушул 5 амалын толук аткаруу. Иманда максат болсо акыйда. Иманда максат бул акыйда. Баш ийүүчү эркектер жана баш ийүүчү аялдар. Эгер мусулман болдуңбу, бардык шариаттын өкүмдөрүнө толугу менен баш ийиш керек. Ушул жерде сен сага ылайыктуусун алып сага мындай каршы келгендерин албай коюу бул акыйдага жатпай калат да. Чынчыл эркектер жана чынчыл аялдар дейт. Сөздө, амалда, иманда, ниетте чынчыл болуш керек Аллахтын астында. Жана мусулмандардын арасында да сүйлөгөн сөзүндө калп болбосо, амалында алсыздык болбосо, эл көрсүндүк, эки жүздүүлүк болбосо дейт. Жана сабырдуу эркектер жана сабырдуу аялдар. Сабырдын бардык түрү айтылып атат. Бул жерде да ибадат кылууда сабырдуулук, шариаттын өкүмдөрүнө баш ийүүдө да сабырдуулук, ибадат кылууда туруктуу болуу, ошо туруктуулукта сабырдуулук кылуу, күнөөлөрдөн өзүн тыюуда сабырдуулук кылуу, кыйынчылыктарга чыдоодо дагы сабырдуулук кылуу да. Ыкластуу эркектер жана ыкластуу аялдар дейт. Намаз жана башка Аллахтын астында бардык өкүмдөргө баш ийип, Аллахтан коркуп, чын жүрөктөн ибадатка көңүл бөлгөндөрдү айтып атат. Ушунун ичинде жөнөкөйлүк да бар кирет да. Булар текеберликтен алыс болуп, текеберликтен таза адамдар жөнүндө айтылып атат. Садака берүүчү эркектер жана садака берүүчү аялдар дейт. Зекет, нафил садакалар, орозо кармоочу эркектер жана орозо кармоочу аялдар. Уяттуу жерин сактоочу эркектер жана уяттуу жерин сактоочу аялдар дейт.
Алланы көп эстеүүчү эркектер жана Алланы өтө көп эстеүүчү аялдар. Фарз зикирлерден, фарз амалдардан ушундай бардыгын аткарганга аракет кылып, ушулардын баарына Аллах таалам кечирим жана улуу сыйлык даярдап койгон дейт. Эми бул жерден баягы нафсыга эле бардык жаш кыздар сулууланып атса, баары брекет коюп атса, брекет коюп кетпей, баары кирпик чаптап атса, кирпик чаптап кетпей, баардыгы тиги тырмак коюп атса, тырмак коюп кетпей, ушул ким өзүн момун деп эсептейт, мусулманмын деп эсептейт? Бир гана Алла тааланын баш ийиш керек да, Аллах тааланын өкүмдөрүнө баш ийиш керек. Шариатта кандай келген болсо, Куранда кандай келген болсо, жана пайгамбарыбыздын хадисинде кандай келген болсо, ошого баш ийиш керек. Анан мындай кылса болот экен, тигиндей кылса болот экен деп жол издеп, өзүнө мындай күнөө кылууда жол издештин кереги жок да. Андан сен пайда таппай атпайсың, сен кайра өзүңө күнөө таап атасың, сенин акыбалың Аллахтын астында оорлоп атат. Анын эмне кереги бар? Ошон үчүн Аллага жага турган иштерди кылуучулардан болуш керек да, иншалла. Чоң рахмат устаза. Бүгүнкү биздин эфирибиз аябай бир кызыктуу болду. Баардык биздин угармандар, көрөрмандарыбыз үчүн мына аялдардын тулку боюн кооздоодогу биздин ислам дининде кандай өкүмдөр бар, ушул боюнча кененирээк маалымат алды деп ишенем. Бул жерде дагы Аллах сиздерден ыраазы болсун деп атайын бир комментарий калтырыштыр. Терең ыраазычылык, атайын ушул убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн Аллахым ыраазы болсун. Убакыт да соңуна келип баратат. Эмесе биздин угармандарга, көрөрмандарга өзүңүздөрдүн бир каалоо тилектериңиздерди, акыл кеңешиңиздерди айтып өтсөңүздөр. Альхамдулиллахи роббил аламин. Аллах таалам баарыбызды адаштырбасын. Ушундай Аллахка жага турган иштерди кылуучулардан кылдыра тургандардан бололу. Биз баарыбыз Аллахка жаккан иштерди кылалы. Мынтсе болот турбайбы, антсе болот турбайбы деген ушундай көп азгырыктар бар. Аллах таалам ошондон сактаган болсун баарыбызды. Өзгөчө аялдарды, жаш аялдарды жана кыздарды жана чоң аялдарды, бардык аял затын Аллах таалам сактаган болсун ар кандай фитна фасаттан. Амин. Барем устаза. Мен кайрылып кетет элем, урматтуу эже-сиңдилер, апалар, кыргыз айымдары эзелтен кармаган, капшырган, баланы тарбия бергенде өтө мыкты жарокер жандар болгон. Аял бул коомдун жарымы болсо, ал эми жарымыны тарбия кылып кетүүчү бул дагы аялдар экен да. Ошон үчүн көптөгөн алымдар апасынын тарбиясынын негизинде ушундай чоң алымдык даражага жеткен. Айтайын дегеним, урматтуу айымдар, биздин бүгүнкү болгон динге болгон мамилебиз, ошого болгон баягы канчалык деңгээлде ошого аябай серьезно карай турган болгон болсок, келечекте биз тарбиялап аткан балдарыбыз ошончо мен болот. Пайда коомго, эли жерибизге пайда алып келе турган, динибизге пайда алып келе турган балдар тарбияланат. Ошон үчүн дин өкүмдөрүнө бул жеңил сезгенге болбойт. Кандай шариятыбызда айтылган болсо, ошондой жараткан, жашаганга Аллахым өзү насип эткен болсун. Жакшы ушул жерден пайда алып, эгер кемчилдиги болсо Аллах таалам кечирген болсун. Үмүт кылам, ошо аз да болсо эже-сиңдилерге бир аз пайда болду деп. Аллахым ошо пайдалуу жагына көбүрөөк эме берген болсун. Амин. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Сүйүктүү биздин көрөрмандар жана ошондой эле угармандар, сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.